Хусейн Карасаев 1901 жылдын 5-январында азыркы Ысык көл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында орто чарба үй-бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыз совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер болгон. 7 жашка чейин чоң атасы Калбек Ажынын колунда өскөн. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус студент мектебинде окуган. 1916 жылдагы Алама түркүндө эл менен бирге Кытайга качкан. Жаш Хусейн Жатсак тоонун айынан кой багып, текес өрөөнүн бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баасын окутуп жанбаккан экен. Мына билимдин пайдасы 1921 жылы өз элине жерине кайтып келген. 1921-1922 жылдары Кең Суу айылдык революциячыл комитетинин төрагасына орун басарлык кызмат аткарган. Маданий агартуу кызматтарда иштеген. 1923-1925 жылдары Ташкент шаарында Кыргыз агартуу институтунда окуган. Бул институтта окуп жүрүп, Эркин Тоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан. Жана ага кабарчылык кылган. Ошондой эле Орто Азия мамлекеттик университетинде жумушчу факультети кыргыз тилинен сабак берген. Карасаев кыргыз алфавиттик бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбесин түзүшкөн. Өзү да сабат ачкыч алифбесин жазган. Хусейн Кыргызстандын сөздүк түзүү илимине негиз салгандардын бири болгон. 1966 жылы Карасаев тарабынан 60 000 сөздөн турган кыргыз тилинен орфографиялык сөздүк жарык көргөн. Кыргыз ыр түзүлүшү боюнча терминдердин уюткусу Карасаев тарабынан иштелип чыккан. Ал ошондой эле элдин ооздеги чарбаларын жиноо, котормо ишине да кыйлак салым кошкон. Бул кишинин залкар эмгегин түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Мындай өмүрү өрнөк болгон улуу инсандардын басып өткөн жолдору, жасалган эмгектери биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталмакчы. Ушундай инсандарды тарбиялап өстүргөн ата-энесине, неге эле түп элине таазим кылабыз? Артында жазып калтырган алтындан кымбат эмгектери калды.